Азыркы учурда коомубузда күндөн күнгө боор оорусу менен ооруп жаткан жарандарды көрүп жүрөк ооруйт. Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондуна күнүгө 10дон ашык дал ушул боор оорусу менен кайрылууда. Алардын ичинде Жазгүл Турдуева дагы бар. Бул мекендешибиз 1980-жылы Ош облусунун Кара Суу районунда жарык дүйнөгө келген. Жаштайынан эле ооруларга чалдыгып, бир нече операцияны башынан өткөзгөн. Ал эми азыркы учурда боор гепатит оорусу менен ооруп, тез аран ичинде боорун алмаштырбаса күндөн күнгө ден соолугу начарлап баратат. Кандай Жазгүл эже? Жакшы. Ден соолуктарыңыз жакшысызбы? Жакшы турасызбы? Жакшы келдиңерби? Ооба, Кудайга шүгүрчүлүк бар, жакшы Кудай буйрса. Кыйналбай элесизби? Кыйналып скорый чакырып атам да. Бир күндө 2 малам чакырам. Өткөндө жанагы эме видео барган да мага. Эмедеги реанимацияда жатканыңызчы. Аны көрүп алып аябай бир сыра неметип, эжеден сурап, эмне болуп атат деп. Комага түшүп калдым да, башым ооруп, жадан МРТге жөнөтүштү, өзүм билбейм. Баргандан бетим ооргулап ойго түшөт. Көзүмдү ача албай атам, башым токтобой атат деп МРТге түшсөм, ошо мына жеримде киста бар экен. Чагымда. Ошодон берип атат дейт. Анан врачыма келсем, жок, боордон эле болуп атат дейт. Киста малдырайын десем, сироздон коркуп атат. Общий наркоз беребиз, кровотетесин, каныңа маз экенди унабай коюшту, Индиядан келди анан деп. Азыр аппетиттериңиз кандай болуп атат? Жеп ичкениңиз, немелериңиз? Ошол көнүм айланып, тамак жегим келбей эле, эч нерсе жегим келбей эле. Суунун даамынан билбей атам да. Эч нерсе талап кылбай атам. Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов Жазгүл мекендешибиздин ден соолугунан кабар алып, ушул убакытка чейин чогулган акча каражаты тууралуу элге кабар берүү үчүн Ош шаарына барган. Кыргыз коомчулугунда мына кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонд негизделип, колубуздан келишинче бар мүмкүнчүлүк аракетти жумшап, бирибизге бирибиз жакшылык кылып калайлы бул жалганда деген чакырыктарыбызды айтып, иштерди жасап келебиз. Бирок биздин кылып аткан иштерибизге ишеним артып, дүйнөнүн булуң бурчунан колдоо көрсөткөн биздин кайрымдуу мекендештерге ыраазычылык билдирип сөз баштагым келет. Анткени бүгүнкү күндө чындыгында бир тууганга бир тууган жылуу мамилесин жасай албай турган учурда, бирибизге бирибиз жылуу сөз сүйлөш дагы кыйынга турган учурлар дагы болуп жатат. Ушундай акыбалда бизде мына азыр Жазгүл эжекебиз турат. Чынын айтканда, мындай төшөктө эч бир жанды жаткызбасын, эч бирибиз жатпайлы. Ушундай акыбалды Кудай эч бир адамдын башына салбаган болсун. Анан ушундай Жазгүл эженин бүгүнкү акыбалы чындыгында оорлошуп, күн санап оорлошуп аткандыгы жүрөктү өйүтүп атат. Анткени бул эжекебиздин таянар тоосу, ушул бүгүнкү күндө эли журту ушул кайдыгер карабаган мекендештен жардам сурап, аргасыз кайрылуу бул аргасыздын иши болуп атат. Ошон үчүн колубуздан келишинче аракеттерди жасап атабыз, бирок Кудайга чексиз шүгүрлөр. Биз ошол кылган аракеттерибиз текке кетпестен, ушул бүгүнкү күндө мына канчалаган бир туугандарыбыз ден соолугу жакшырып, оор акыбалда турган бир туугандарыбыз бүгүн өзүнүн үйүндө күлүп жайнап отурат. Ошондой күнгө биз дагы ушул Жазгүл эжекенин дагы себепкер болуп, ошондой күнгө жетип калышына бир аракет кылып атабыз. Ошол аракетибизге кайдыгер карабаган мекендештерге Аллах эки дүйнө бактылыгын берген болсун. Мына азыр Кыргызстандын бүткүл аймагынан ушул бүгүнкү күндө багы 21-кылымда жеңил жолдору менен акча которуулар болсун үчүн эл сом кызмат кылып атат. Ушул эл сомдон 89.692 сом акча чогулган. Бул эл сомдон чогулган акча. Бул бүткүл Кыргызстан аймагынан. Бардык ушул эл сомдон салган мекендештер, сиздерде чоң рахмат. Ушул жараткан бергенге эселе берем деген, жараткан зат эселе берген болсун. Сбербанктан, бул Россиянын бүткүл Россиянын аймагын камтыган Сбербанк картасы кызматта. Бул Сбербанк картасынан чогулган каражат 141.378 сом чогулган. Бул жалпы эсебинде ошол Сбербанктагы акчалар. Ошол Россиядан ошол пол жууп жүрүп, бизге көбүнчө кайрылып, бизге байланышка чыгып аткан эжекелерибиз, мекендештерибиз айтат: "Азамат, өзүм ошол жакта туалет жууп, ушул кафенин полун жууп жүрүп, ушундай бир көчө шыпырып, ушундай бир дворник болуп, ар кандай оор жумуштарда, кыйын жумуштарда, стройкаларда иштеп,
ошол таксибайт этип ошол жактагы мынакей таксисттер жамааты кыргыздардын баарысы ошол жакта жанын оозуна тиштеп кыйынчылыкта ошол ысыкка суукка тоңуп жүрүп которгон мынакей акчаларыңыздар сиздердин бизге ишеним артып жөнөткөнүңүздөр даректерге келип жатат. Ошо биздин видеонун алдында тиркеген данныйлар бул ошол данныйларга жөнөтсөңүздөр реквизиттерге бул дарекке келип аткандыгы. Биз ошол гана ошол биздин өздүк ошо экранга тиркелген данныйларга гана жооп бере алабыз. Андан тышкаркы башка биз камтыбаган адамдарга чынын айтсак бирөө үчүн жооп бериш кыйынга турат. Анан мына ушул акчалар дарекке келип жетти Кудай буйрса. Андан тышкары данныйларына мына эжекемдин жазгыл эженин данныйларына салган акчалар 5000 сом бир мекендешибиз 5000 жөнөттүр, дагы бир мекендешибиз 2000 рубль жөнөттүр. Ошо менен данныйга салынган акча 7000 рубль экен. Общий баары биригип 20500 доллар 20500 доллар болду Кудай буйрса. 20500 доллар бүгүн чогулуп турат. Бирок азыр айта кетейин деген нерсе, ошол Индиядан пересадка кылыш үчүн 26000 долларга сүйлөшүүлөр жүргөн. Бүгүнкү күндө 35000, 40000 долларда айтылып аткан пересадка бүгүн 26000 долларга гана жасалып атат. Бул сүйлөшүүлөрдүн аркасында болгон жакшы биздин жыйынтыгыбыз болду, жетишкендигибиз болду. Ушул болсо дагы элибизге болгон салымыбыз болду Кудай буйрса. Бүгүнкү күндө азыр 26000 доллар болот, 21 күн пакет берилет. Ушуну аябай жакшы түшүнүп алсаңыздар, бизден да көптөр сурап атат ушу кандай болот деп. 21 күн пакет берилет, Кудай буйрса жазгыл эжекен болуп 13 ушул айдын 13-үндө кетүү аракетин жасап атабыз. Анан дагы да бул жерде 20500 доллар болуп атат. Дагы 4500 доллар жетишсиз каражат. Анан мен өтүнүч катары, сураныч катары айтып кетем, ушул жазгыл эжекенин дагы 13-нөн калбай биз менен кетүүсүнө ушул шарт түзүп берүү үчүн 4500 доллар дагы жетишсиз болуп атат. Ушул акча каражаты топтолуп калса, эжекем биз менен чогуу барып калат. Азыркы учурда эжекем күн санап, ушул ар бир убакыт, секунд кымбат болуп аткан учурлар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде ушунчалык бир терең мазмуну менен айтып кеткен. Убакытты силер кескиле, эгер убакытты силер кеспесеңер, убакыт силерди кесет деген. Ошон үчүн биз убакыттан уттуруп койбош аракеттерин, ушундай өтүнүчтөрдү, суранычтарды биз сиздерден өтүнөт элек. Ушу кымбат убакыттарды туура пайдаланайлы. Бизге Аллах Таала убакыттарды берип атат. Аллах Таала мээримдүү зат. Бизге канчалаган рызыкларды берип атат, канчалаган чоң-чоң мүмкүнчүлүктөр берип атат. Бирок туура пайдалансак, мына ушундай ишке да кайдыгер болбосок, Кудай буйрса. Анан ошон үчүн 21 күн пакетке камтылган бул 26000 доллар болот. Андан тышкары 2000 доллардын айланасында керектелет. Ошол жактагы жатаканага басканына, жана болбосо жанагындай бир таксилерге ошол жактан керектелчү, битке тамак ашына керектелчү болот. Ошо менен бүгүнкү күндө 21 күн пакети 26000 доллар болот. Андан тышкары 2000 доллар болсо, ошол баскан жол киресине, тамак ашына жете турган болот. Жалпы эсебинде 28000 доллар болсо, кененирээк жете турган болот да, Кудай буйрса. Ушундай урматтуу мекендеш, келиңиз. Бүгүн бизде бар болуп турган мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, ушу жаныбыз денеден чыга электе жакшылык кылып калайлы. Биз ошого гана чакырык кылабыз. Биз өзүбүз үчүн гана, мен өзүм үчүн, өзүмдүн акыретим үчүн, уулум үчүн, урпагым үчүн жакшылык кылып, ошолорго бир жакшылыгым жетсе экен, ушул жазгыл эжекеге окшогон канчалаган бир туугандарыбызга пайдабыз тийгизип калса экен, кадамдарды жасасак, ошол ар бир кадамыбызга Аллах Таала сооп жазса экен деген жакшы үмүттө гана биз келип атабыз. Бул биздин биринчиден жигиттик милдетибиз, экинчиден мусулманчылык парызыбыз. Ошон үчүн мекендешим, кайдыгер карабаңыз, сөзсүз кол сунуп, сиздердин колдооңуздар, себепкерлигиңиздер өтө зарыл болуп турат. Анан Кудай буйрса жазгыл эжекем дагы эжеке, ушул сөзсүз мен кыргызмын дегендер, мусулманмын деп жүрөгү соккон адамдар кайдыгер карабайт деп ойлойм. Алар кайдыгер карабайт, анткени себеби мынакей канчалаган бир туугандарыбызга дагы кол сунган мекендеш дагы да колун сунат Кудай буйрса. Анан ошол жакшырып өзүңүздүн ата-эненин кашында, бир туугандардын жанында амандыкта, эсендикте турушулукту жараткан насип кылган болсун эжеке. Урматтуу кыргыз калкы, кыргыз эли, сиздерден суранарым ушул 13-үндө кетип жаткан элдер менен мен дагы кетип калсам, мен дагы эртерээк операция болуп, элдин катарында айыгып келсем дейм. Булардан калып калсам дагы кандай күндү көрөм билбейм. Ооруканада жатып чыктым, бирок эч эле жылыш болбой жатат. Мен дагы сакайып ушинтип
төшөккө мыкты алып жатпай ордундан туруп жүрсөм экен деп тилеп калдым. Сиздерден суранарым, жардам бериңиздерчи. Кетип жаткан элдер менен чогуу барып, мен да элдин катарында операция болуп, жакшы болуп келишиме салымыңыздар кошуңуздарчы. Аллах ыраазы болсун, Алладан 2-3 эселеп кайтуусун Алладан тилеймин. Ата-энем, бир туугандарым менен бата кылам. Айланайын элем, жардам бериңиздерчи. Кыргыз элибиз башка улуттардан кайрымдуулугу менен айырмаланат эмеспи? Андыктан кайдыгер карабастан Жазгүл Турдуевага колубуздан келген жардамыбызды берели. Көптү көрсө көл болот дегендей, келмекендешим биргеликте сооп жолунда жардам берип калалы.